Бишкекте минивэн оодарылды. Бишкек шаарында түштүк магистралда жол кырсык болду деп билдирди күбө. Анын айтымында Toyota Alphard унасы оодарылып калган. Булак бара келди. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Тажикстандан Кыргызстанга байыңгизат ташуу жана андан ары сатуу менен алектенген трансулуттук кылмыштуу топтун ишине бөгөт коюлду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, жалпы салмагы 19 кг 248 граммды түзгөн кашиш алынган. Тергөөнүн жүрүшүндө 44 жана 48 жаштагы жарандар кармалып, тергөө абагына камалды. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча кошумча чаралар көрүлүп жатканы кошумчаланды. Жалаваттын эле айтып коюңуздарчы, кайсы бир скорость менен өнүгүп атасыздар өзү. Кече эле мына асфальт жол эле, кече эле келип кеттим эле. Уже бүгүн башка. Мына караңыздар, мына жолдагы тосулуп калыптыр. Соответственно, бул жак эми ремонт болуп кеткен. Бул жол уже ремонт болуптур. Асфальт действительно бир качественный болуптур. Ошо мына бир эле ошо мусор бардык битти бузуп атат, майли муну өзүм алып коем. Эле таштап койсо түшүп калат экен эле. Бул шаарга мен уже мындай местный эле болуп калдым да. Ошко Жалал эң жакын экен, бул жака тынбай эле каттап калдык. Ошол жака нандарыбызды, ундарыбызды алып келип атабыз. Бирок каждым разым качан келбейин, сөзсүз бир курулуш болот, бир өзгөрүүлөр болот да. Камчыбек Тудыршаевич Жалалаттын бактысына бар экен, ушул нерселер болуп атат. Личный контролунда го Жалалаттын өсүүсүчү.